Саламатсыздарбы. Эмесе же ошондо программасы. Кече күнү Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча караш керек эле. Бирок Нургүл Бакирова бүтүрайымды кылган коллегия ишти 21 августка калтырды. Анткени соттор иш менен таанышып чыга элек экен. Коллегияга соттор Болотбек Акматов жана Аскат Сыдыков да кирген. Биздин адвокаттар берген уақыт 3 ай, 4 ай мурун берилген. Жаңы жагдайлар боюнча прокуратурага 5 ай мурун берилген. Бирок дагы 1 ай бизге уақыт керек дегени бизге түшүнүксүз болуп атат. Анын себептерин биз билбей атабыз, бирок сот ушундай чечим чыгарды. Текебаев жана Чотоновдун тарапташтарынын нааразылыгын түшүнсө болот. Бул иштин акы чүкүсүн баарын соттор гана эмес, карапайым дыйкандар деле билет жана түшүнөт. Арыздар деле бир топ убакыт мурда берилген экен. Ошондуктан канча көп томдон турса дагы 4-5 айдын ичинде иш менен таанышып чыгууга соттордо убакыт жетиштүү эле болгон. Айтылган себеп маселе шылтоо. Буга чейин бул ишти Жогорку соттун башка коллегиясы май айынын башында карап, мурда чыккан өкүмдү өзгөртүүдөн баш тарткан. Ал иш 1 январдан тартып жаңы кодекстер ишке киргени менен байланыштуу пайда болгон жана маселени Жаңыл Мамбеталы, Арзыбек Акыев менен Болотбек Батыралиев деген соттор карап, мурда чыккан чечимди өзгөртүүгө негиз жок деген өтүмдү 3 май күнү чыгарган. Албетте соттор ар бир иштин материалдары менен кылдат таанышып чыгыш керек. Антпесе туура эмес чечимдер чыгып кетиши мүмкүн. Бирок Текебаев менен Чотоновдун иши атайлап создуктурулуп жаткандай. Анткени сот реформасына сот системасы өзү каршы чыгып жаткан сыяктуу. Соттордун башында мурдагы эле жетекчилик, ар бир сотто мурдагы эле судьялар иштеп жатканын эске алсак, баары түшүнүктүү болот. Ошондуктан Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева же шаардык жана Жогорку соттун судьяларына каршы ачылган кылмыш иштерин жалпы саясат эмес, анын чегинен чыгып кеткен окуя деп түшүнүш керек го. Саясий туткундар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбековдун бошотулушу дагы ошондой таасир калтырат. Анткени андан ары жылыштар жок. Былтыр февралда Коопсуздук кеңешинде тартип коргоо органдары менен соттор өздөрү коррупциялашкан деген президенттин сүйлөгөнүнөн кийин андан аркы талаптуу кадамдар жасалбай калды. Ошол эле сөзүндө президент иштерди кароону соттор негизсиз создуктуруп жатат деген, бирок Текебаевдин иши дал ошентип создуктурулуп жатат. Ал үчүн айрым эксперттер президенттин командасын күнөөлөйт. Команда, скажем, да, которая работает с Сооронбай Жээнбековым. Сооронбай Жээнбеков менен иштеген команда бошоң, тажрыйбасыз, алысты көрө албаган адистер болуп жатат. Мисалга, биз былтыр ноябрда эле элдик курултай өткөрүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш керек деген чечим кабыл алганбыз. Бирок Сооронбай Жээнбековдун жанындагылар ошол коомдук талапты аткарып, аны ишке ашыра алган жок. Они не понимают силы общественности. Адистик деңгээли төмөнбү же башкабы, бирок жаңы бийлик азыр бир топ иштер боюнча чечим чыгарууда кечеңдеп баратат. Ошол эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бай эле СИЗОдо отуруш керек эле, бирок тартип органдары өтө жай аракеттенүүдө. Ыкчам иштегенде Жогорку кеңеш аны кол тийбестиктен ажыраткандан эртеси эле ага каршы кылмыш иши ачылып, Атамбаев камакка алыныш керек эле. Башка иштер дагы өтө жай жүрүп жатат. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо же тарых музейин оңдоп түзөө менен байланышкан коррупциялык иштер боюнча сотто күнөөлөнгөн тарап өзүн кожоюн катары сезип, соттор менен күбөлөргө басым кылууда. Тартип коргоо органдарында коррупция, мыйзам бузуу же рейдерлик иштер дагы уланууда. Акнет компаниясынын ишин эле эске салса жетиштүү. Мындай бошоңдук жана чечкинсиздиктен пайдаланып, мурдагы президент Атамбаев эми өзү каматып салган Текебаевдин ишине да килигишип, азыркы Жогорку кеңеште ушундай саясатчылар жетишпей жатат дей баштады. Бийликтин жай аракеттери жай бойдон кала берсе, реваншисттер эми Текебаевдин иши менен анын ысмын туу катары көтөрүп, бийликке каршы курал кылып алышы мүмкүн. Сен катуу чара көрбөсөң, сенин өзүңө каршы катуу чара көрүлөт деген ушул. Же ошондо саламатта калыңыздар.